11-класста аяктап, өзүнүн экинчи үйү болгон мектептен сүйүктүү агай эжелеринен жана өйдөдөгү кылдыйда жөлөк болгон классташтарынан алыстап дал ушул мектепти бүтүрөр маал дагы келип калды. Жыл сайын дал ушул мектепти бүтүрүп жатканда окуучулар атайын бүтүрүү кечесин уюштурушат. Бирок буга мамлекет тарабынан тыюу салынган. Анткени менен коомчулукта мына ушул күнү көз жүгүртө турган болсок, айрым бир терс көрүнүштөр катталууда. Негизи эле ушул бүтүрүү кечесинин оң жана терс жактары туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келген конокторду чекесинен чакырып, маегибизди баштайлы. Алгач дал ушул мамлекет тарабынан кандай талаптар коюлган дал ушул бүтүрүү кечесине. Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Жалалбековнаны чакыралы. Бүтүрүү кечеси дегенде биз кандай кабыл алсак болот? Биринчиден, мына 2009-жылга чейин биздин билим берүү уюмдарында бүтүрүү кече деген сөз колдонулуп келген. Себеби дегенде дайыма бүтүрүү кечелерин өткөрүп келишкен. Бирок тилекке каршы ошол бүтүрүү кечелеринин дагы артынан бир кайгылуу окуялар көп болгон. Көп балдар өздөрүнүн өмүрүн кыйган, аварияга туш болушкан. Ошондой эле окуучулардын, бүтүрүүчүлөрдүн моралдык, психологиялык жактан аябай оор абалга дуушар болгон учурлар болду да. Демек, ушул бүтүрүү кечесине тыюу салынгандыгынын себеби ушул деп? Ооба, биринчи себеби ушул болду да. Бизге негизи максат ушул балдардын өмүрүнүн коопсуздугун сактоо болчу да. Бирок ошол мугалимдердин, ата-энелердин, бүтүрүүчүлөрдүн жоопкерчилигинен ушундай акыбалга келип калдык да. Мына 2010-жылдан баштап бизде азыр мындай учурлар катталган жок. Мына бүгүнкү күнү Билим берүү жана Илим министрлигине бир дагы кайрылуу кат келген жок да. Ушул бүтүрүү кечесин эмне кылабыз, акча чогултуп атабыз деген сөздөр жок, тынч. Демек, биздин коомчулук, бүтүрүүчүлөр буга макул болуп калышты да. Бирок бүтүрүү кечеси эмес, 2010-жылдан баштап биз бул аттестаттарды жана көйлүктөрдү салтанаттуу тапшыруу аземи деп атап койдук да. Тыюу салуунун негизинде бир нече жоболор кабыл алынган деп атпайсызбы? Мына ушулар жөнүндө айтып өтүңүзчү. Мына 2010-жылдан баштап буйрук чыгып атат. Мында ушул 2009-га чейин ата-энелердин жоопкерчилиги бул буйрукта каралган эмес. Ушул буйрукта ата-энелердин жоопкерчилигин койдук. Эми бардыңарга эле белгилүү, мисалы үчүн илгери убакта бүтүрүү кечеси өткөндө мугалим чуркап ошонун баарын уюштуруп, акча чогултуп, кафеге, ресторангабы өзү чуркатчы, өзүнүн окуучулары менен. Ата-эне болсо жөн эле майрамга келчү да. Мындан ары болсо, мына ошол 2010-жылдан баштап ата-эненин жоопкерчилигин күчөттүк. Демек, аттестатты көйлүктү алгандан кийин ата-эне өзү билет да. Бирок кече деген кече да кечинде башталат. Мына саат мынчада сиз айтып атпайсызбы азыр мектептен кийин эне аталар өздөрү билет, балдар менен майрамдаса майрамда берсин деп. Мына эне аталар сүйлөшөт. Мына саат мынчада биз аттестаттарын колуна беребиз, кечинде саат кечке жук жолугабыз, бул жерден, бул кафеден, бул үйдөн. Андан кийин же болбосо ушундай кече уюштуруп беребиз балдарыбызга деп. Демек, буга көзөмөл жок экен да. Мындай аттестатты алгандан кийин, көйлүктү алгандан кийин биз толугу менен ата-энеге өткөрүп беребиз десек болот да. Мектеп жоопкерчиликти тартпайт. Демек, мугалимдер бар. Мугалимдер барбаш керек, себеби дегенде анын өзүнүн каалоосу. Бирок ошол эле учурда бала кырсыктаса, дагы бир эми боло берет эмеспи турмушта. Ар кандай окуялар боло турган болсо, анда ата-эне жооп берет, мектеп жооп бербейт. Мына ушул 2009-га чейин ушул жакынкы аралыкта эле мындай Чүйдө болгон, Чүй областында биздин буйрук чыга электе эле мурда бүтүрүүчү келип, ошол бүтүрүүчүнү келип бычак сайып кеткен ата-энелердин көзүнчө эле. Ошондой окуялар болгон да. Эми бул жаштар, мүмкүн катышуучулар мүмкүн билбейт чыгар. Бизде көп окуялар катталып атат. Ошондой эле акча бере албай өз жанын кыйган окуучулардын саны бүгүнкү күндө жок эсе деп айтсак болот. Себеби дегенде мектептерде бүтүрүү кечеде акча чогултпай калды. Чогултса дагы ата-эне мүмкүн чогултуп аткан чыгар, мүмкүн министрлик билбей окуучулар менен ата-энелер өздөрү чогултуп аткан чыгар. Бирок мугалимдин жоопкерчилиги буйрукта белгиленди. Ошондой эле жетекчилик эгерде ошол биздин буйрукту аткарбай турган болсо, анда кызмат ордунан бошотуу боюнча тартиптик жазалар колдонулат. Өзгөчө бир жана аттестатты алуу учурунда салтанаттуу кече деп атпайсызбы? Ошого мен таң калып атам да, ага деле мындай өзгөчө бир пландары коюлганбы?
мектептик форма менен келип эле алышсын кетишсин деген кандай? Жок, биз Демек айырмасы жок болуп атпайбы эже? Жок, анын айырмасы күндүз болот. Мугалимдердин катышуусу менен, коомчулуктун, укук коргоо органдарынын катышуусу менен эртең менен саат 10дон 6га чейин уруксат. Кечке чейин. Бүтүрүү кече деген сөз бул кечинде деген сөз да, күндүз эмес. Биздин иш чарабыз күндүз өткөрүлөт. Мектептин ичинде. Мүмкүн фуршет уюштурса деле болот. Эч ким аны тыйбайт, жашынакай. Бирок ошол эле ата-эненин чогулткан тиги акча каражаты чектөө болуш керек да. Ички иштер министрлиги менен укук коргоо органдары бардык ошол күнү аттестаттар тапшыруу 23 июнь саат 10до башталат. Ошол күнү, ошондой 20 июнь күнү күнү түнү күзөт уюштурулат. Күзөт дегенде мындай болуп атат, бизде акыркы жылдары катталып атат, ошол эле окуучу ата-энесинен суранбай эле катталган тиги автомашинаны минип барып аварияга душар болгон. Ошондуктан ички иштер министрлиги, укук коргоо органдары ошону көзөмөлдөш керек болуп калат да. Бүтүрүү кечесиндеги окуучулардын негизги түйшүгүн бул ата-энеге көтөрөөрү талашсыз. Аларга кандай кыйынчылык келип түшүүдө, негизи эле ата-энелер кандай ой пикирде? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга энеталардын атынан сүйлөй турган журналист Жипариза Ашрамкулованы чакыралы. Өзүңүздүн бүтүрүүчү кызыңыз барбы? Жана алар сиз кызыңыз менен сырдашып атасызбы? Кандай пландарды коюп атышыптыр мектептин тартибинде дал ушул бүтүрүү кечесине карата? Мына ушул жөнүндө айтып өтүңүзчү. Менин кызым бар, бүтүрүүчү 9-класс бүтүп атат. Мен экзамендерин даярданып, жакшы тапшырганга аракет кылып атат. Анан бул бүтүрүүчү кечеге мен кечкисинде жиберген каршымын, аябай элечи. Мектептен мугалимдердин көзөмөлдөрү менен, энеталар менен жашынакай өткөргөнгө макулмун. Бүтүрүү кечесинин уюштурулуунун негизги бир себептерине түрткү болгон бул энеталар өзүлөрү депчи. Буга кандай көз караштасыз? Балким бардыр кандайдыр деңгээлде энеталар өздөрү акча чогултуп, кызын барып коштошуп, кечки эмеге отуруп кел деп жеп аткандар болгондор, бирок мен өзүм личный мнением каршымын да жибергенгечи. Күндүз өткөрүлүш керек, кечинде барбаш керек. Кечинде кече болсо мугалимдер барбаш керек деген бир ой пикирлерди билдирдиңиз. Мына ошол күнү аларды ким көзөмөлдөйт? Алардын кандай деңгээлде өткөрүп атканын ким далилдей алат? Бул жерде жетекчилер көзөмөлдөйт, анан укук коргоо органдары ошо күнү түнү күзөт уюштурулат да. Анан ата-эне баласын менен мисалы үчүн 10 ата-эне чогулуп алып, өзгөчөлөнгөн ата-энелер бар бизде. Биз сөзсүз түрдө өткөрүшүбүз керек. Бул кандай деп суроо салган болот. Анан биз аларды тыя албайбыз. Алар барып балдары менен аттестатты алгандан кийин кафеде, ресторанда отуруп, бир кырсык болсо ата-эне жооп берет. Ар бир адам өз ой пикирин билдирүүгө акылуу. Андыктан бүтүрүүчүлөр дагы өзүнүн ой пикирин билдиришти эле. Мына ушул туурасында даярдалган кыскача сюжеттен соң талкууну улантабыз. 11 жыл мектептен билим алып, окууну бүтөөр мезгил келип жеткенде көптөгөн бүтүрүүчүлөр атайын жыл аягында кече уюштургалары келишет. Мамлекет тарабынан ар кандай талаптар коюлганы менен ар бир мектеп бул бүтүрүү кечесин ар башка өткөрүшөт. Бул тууралуу Гүлжамал айтып өттү. Былтыркылар болсо ошо бул жылдан эле мурдакыдай эле салттай болуп калды. Ошо машина жалдап, кыздар ошо кафелерди жалдап, кыздар жасанып дегендей. Башка былтыркылар болсо бизде деле биздин школдон мындай скромно эле бүтүп кетишкен. Ал эми башка школдор быйыл сүйлөшкөндө экзаменге акча чогултуп дегендей бир школдуктум 16 миң, 20 миңден чогултуп атыптыр бир эле экзаменге. Анын ичинде ошо машинасы тышкары болот. Кыздардын көйнөгүнө гана 10 миңден ашыктар кетет. Кафелерди жалдашыптыр. 8 миң, 4 миңден киши башына кылып. Ошо. Ал эми быйылкы бүтүрүү кечесине карата окуучулар чоң даярдык көрүшүүдө. Өзгөчө кыздар бул кечеде сырткы келбетине көңүл бурушаары талашсыз. Ал эми кийиле турган көйнөктөрү тууралуу мээримде маалымат алдык. Айтымында биз деле эл катары кийингибиз келет дейт. Бизге бул жерден директордон жыйынтык чыккан, ошол 25-инде неме кийип келесиңер депчи. Аттестатка форма кийип келесиңер, ак кофта, кара юбкадан. Эл катары эле биз деле ошол элдердей болуп эле бүткүбүз келди, көйнөк кийип, мындай жасанып анан. Ошол окуучулар чогуу
мугалимдер чогулуп уруксат алдык, уруксат берди. Мейли көп ашыкча кийинбейсиңер, бирок өзүңөргө карагыла деди. Анан биздин класс башында сүйлөшкөнбүз, окшош көйнөк кийели депчи. Анан кайра кийинчерээк мындай жетишпей калдык да, окшош баардыгыбыз тиктиргенгечи. Анан ар ким өз колунан келгендей кылып, аракет кылып кийип келүүгө токтолдук ошол неме. Бүтүрүүчүлөрдүн катарын толуктаган Бегайымдын айтымында классташтары менен бүтүрүү кечесине даярданып жаткан кездери бир гана сырткы келбетине кам көрбөстөн келе турган машиналарыбыз дагы өзгөчө көрүнгүдөй болсун дейт. Ал эми выпускнойго болсо кыздар бутиктерге, мындай магазиндерге барып көйнөктөрдү карап, ушундай бийлерди даярдап мектеп боюнча болуп да кандай атайын концерттик атайын концерт машиналарды заказ берип мындай кооз көрүнсүн деп. Бул кечеге арналган көйнөктөрдүн баасы 5000 сомдон тартып 40 000 сомго чейин жетери талашсыз. Бул айрым мээнаталар үчүн кыйынчылыкты пайда кылат. А бирок жылыз ортодо атаандашуу болбош үчүн министрлик тарабынан атайын окшош форма чыгарып коюшса болмок дейт. Жардам өздөрү делечи мындай эме чыгарып койсо болмок да, костюм юбка кылыпчы, 11лер бүтүп атат. Мындай чыгарып өздөрүн ушулар кийсин депчи, өздөрү ушинтип койсо эч ким киймек эмес да анычы. Анан өздөрү деле ошону чыгара элек да. Анан ошону чыгарып койсо жакшы болмок да. Бул айтып өткөн оюн кийинки бүтүрүүчү дагы толуктап өттү көрүнөт. Ар бир кыз ошо жасангысы келет да, бирок бир четте тура эмес, ошо мүмкүнчүлүгү жок. Кээ бирөөнүкү бар болсо, кээ бирөөнүкү жок да. Анан кандай кылабыз атасыңар? Биз эле бирок барыбыз, биз эле обязательно кийебиз, ал кийиш керек го бүтүрүп аткандан кийин. Мындай кооз көйнөктөрдү кийип алып каяка барышат деген суроо туулат. Албетте бул атайын концерттик кечеге демекчибиз. Ал жакта өтө турган программа тууралуу дагы ой бөлүштүк. Ырдайбыз, бийлейбиз, көп ырларды айтып, эжелерге каалоо тилек, балдары өзүнүн окуучуларга, өз досторубузга каалоо тилек айтып, ошол эле болот го дейм. Бүтүрүүчүлөрдүн атынан дагы өзүбүздүн ой пикирибизди билдирсек деген каармандарыбыз номер 77 орто мектептин окуучулары Гүлжамал Кенжебекова жана Асель Анарбекованы студиябызга чакыралы. Бүтүрүү кечесине карата сиздердин даярдыгыңыздар кандай даярдыкты көрүп атасыздар? Саламатсыздарбы? Азыркы кезде биздин ошо бүтүрүүчүлөрдүн биринчи эле ошо алдыда турган планы бул ОРТ деп эсептелинет. Андан кийинки эле ошо бүтүрүүчүлөрдүн баарын ойлондуруп аткан бул бүтүрүү кечеси. Ал эми ошо жана июнда өтүлө турган выпускной. Буга болсо биз аз даярдык жакшы. Бирок ошо министр жактан айтып атат форма кийүү дегенчи. Ал деген уже мурдатан бери эле айтылып калган салт. Бул көйнөк кийүү, чач жасалгоо, макияж деген. Буга биз даярданып атабыз азыр. Канча сомго чейинкини кийинген атасыңар? Биз буну көрдүк, барып көрдүк, кыздар болуп. Бул базарга барганда, базарда мындай жакшылары жок экен. Аны обязательно жана бутиктерден алышка туура келет экен. Ошо көйнөктөрдүн башталышы бул ошо 2000 сомдон башталат. Эң эле бул мындай жөнөкөйү. Эң эле жакшысы бул 40 000ден барып токтолот экен. Чач жасалгосу жакшылары бул ошо 2000-3000ге болот. Макияждары 500-1000 ошондойго болот экен. Аны обязательно кыздар кие турган каблук керек. Мындайча айтканда көп эле акча сарпталат. Ошондо орто эсеп менен эсептейли. Бир кыз канча сомго чейин кийинет экен? Ылдый түшпөйбүз? 10 000 сомдой кетет го. 10 000 сом. Бул жерде аябай өкүнүчтүү дагы бир жагы бар. Жаңы костюм кие албай калган окуучу бар. Ошол бизге өкүндүрөт да. Кыргызда эле макал бар го, 5 кол тең эмес депчи. Ошосуңарындай бизди ушул өкүндүрөт. Мисалы үчүн акчалуу кыйналбайт, каалагандай акчаны алат дагы кызына кийиндирип коет. Ошол жерде турган эле жупуну кийинген кыз өзүн аябай мындай жаман акыбалда сезет да. Кемсин. Атаандашуу болот. Эң чоң атаандашуу болот. Ошондуктан кээ бир мектептерде жетекчилер айтат, тиги мектеп формасын кийгиле дейт. Бирок бул силердин өмүрүңөрдөгү акыркы жолу мектеп формасын кийесиңер. Бул акыркы жолу. Андан кийин силерди эч ким айтпайт, кийгиле, кийбейсиңер. Бирок биз уруксат берип атабыз, буйрукта жазган жокпуз. Сөзсүз түрдө эле аттестаттарды алуу учурда силер мектеп формасын кийгиле деп биз белгилеген жокпуз. Биз уруксат беребиз. Бирок жанагындай өкүнүчтүү жери бар да. Жолу, акыркы жолу кийиш керек, ал кийиш керек. Бирок сиз айтып атасыз, ошо ар кандай случайлар болот депчи. Бирок сиздер ошону мындай бизге мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер жакшы болмок да, мындай. Билбейм, министр жактанбы кол коюлуп бир ошо 1000 сомго, 2000 сомго жакын окшош көйнөк кие турганчы. Эми ата эне деген ар түрлүү.
Бирөө мисалы үчүн 2000 сомго көйнөк кийгизбейт. Биз анын укугун тебелеп коебуз. Себеби айтат, жок, мен 2000 сомго кызым көйнөк кийбейт. Менин кызым 10 миңге кийет. Анда эмне болот? Бирок эже, мыйзам деген мыйзам да. Эгерде сиздер ошондой мыйзамды чыгарып койсоңуздар, балким бул кыздар туура айтып аткандыр, балкимчи бир баада турсун. Ушундай форма. Мисалы биз деле мыйзамга баш ийип, ак кофта, кара юбка кийип атабыз, чынбы, мектепте. Бүтүрүү кечесинде эле ушул формадан ашпасын деген талапты коюп койсок, эгер бул мыйзамды буза турган болсо, анда мындай бир көзөмөл болуш керек деген тартипти киргизип койсоңуздар болот беле? Бул жерден эки жактан болуп атат. Мисалы үчүн кээ бир кыздар биз ушул эмеде салтанаттуу аттестат алып атканда биз мектеп формасын кийбейбиз деп чыгат, мисалы үчүн. Ал эми бүгүнкү биздин темага карата мугалимдер кандай ой пикирде? Убакыттын жүрүшүндө көрөбүз. Бардык окуучулар менен сыр бөлүшө турган бул мугалимдер болот эмеспи? Андыктан алар дагы бүгүнкү биздин темага кандай ой пикирде? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн номер 77 орто мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы жана профессор Сабира Манаповнаны чакыралы. Келиңиз. Ушул окуучулардын бүтүрүү кечесине болгон сиздин көз карашыңыз кандай? Болсо дейсизби, жана болсо кандай тартип менен, же болбосун дейсизби? Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ушу 2010 жылдан бери бүтүрүү кечелерин, ошо мектептеги негизги билим алган, 9-классты бүтүргөн жана толук орто билим алган окуучулардын бүтүрүү кечелерин жана акыркы коңгуроо иш-чарасын өткөрүү боюнча эң туура буйруктарды чыгарып келе жатышат. Себеби дегенде биз мына баягы Союз кезиндеги мектептен билим алып, тарбия алып калдык. Ошол кездегине мындай салыштырып, өткөн убакытка салыштырып карасак, ошол эң эле туура экен. Себеби деген ошондо жанагы бүтүрүү аземинде жөн гана ошол билими тууралуу күбөлүгүн, же болбосо жетилүү аттестатын алып, жакшынакай гана үйлөрүбүзгө тарап кеткенбиз биз. Мен эстеп атам да азыр. Ошол акыркы коңгуроодо ошо болгону 40 мүнөт өткөрүлөт. Ошондон кийин жанагы окуучулар айтып атпайбы, жана машинага түшүп келүү, же болбосо кайра шаарга чыгып улантуу, ошолордун баарына тыюу салдык. Себеби деген мунун эң биринчиси министрлик тарабынан эң туура коюлуп атат. Ошол буйрукту биздин билим берүү башкармалыгы, андан кийин биздин Ленин райондук билим берүү борбору бардыгы приказ чыгарып биздин колубузга кагаздар жетти. Мунун бардыгынын максаты балдардын өмүрүн сактоо, ошо коопсуздук эрежелерин сактоо болуп эсептелет да. Муну ата-энелерде балдарды көзөмөлдөйсүздөр мугалимдер? Биз сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Себеби деген ошол бул көзөмөлдүк жагы өтө күчтүү болуш керек. Жакшы, биздин бүтүрүүчүлөрдүн ой пикири бар экен эже. Мисалы ошол күнү 25 майга деген машинага түшүүгө, лимузиндерге отурууга, бардык нерсеге тыюу салынып атат. Биз мисалы баш ийдик агачы. Макул, биз чыкпайбыз. Бирок ал күнү баш ийбегендер дагы бар да. Бирок алынан да коркунучтуураак болуп атат да. Антип эле ошол күнү ошондой болгондо ата-энесин кошуп берип, ошол күнү гулянкага чыккан эле туура. Себеби чыкпаган күндө деле ал күнү ата-энелеринен качып, же болбосо ата-энелер менен урушуп, ызаланып, ичип алып, андан дагы коркунучтуу болуп атат да бул нерсечи. Ата-эне эмне үчүн ата-эне көзөмөлдөш керек, мектеп көзөмөлдөш керек. Ошол 24 май күнү өткөрүлөт, акыркы коңгуроо салтанаты. Ошол күнү дагы күнү түнү күзөт уюштурулат. Анан биз эми таза эле баскан турганыңарга чейин эле айтып бербейбизби? Аякта мугалимдер бар, директорлор бар, районолор бар. Ошолор ушуну караш керек да. Мындайча эже мен түшүндүм, что министерстводо болсо кандайча бир өзүн бошонтуп эле адамдар башка эмени өткөрүп коет да. Значит, ответственность качып алат деп сөз атам да. Анан мен ойлойм да, ушу нерсени деген болсо кичинекей жаш кезинен баштап тарбияласак жакшыраак болмок депчи. Анан кийин чоңойгондо чтобы эметпеш үчүн, ушундай нерселерди алып келбеш үчүн. Ар бир мугалим өзүнүн ар бир сабагынын жок дегенде 2-3 мүнөттүн же 5 мүнөттүн тарбияга жумшайт. Анткени ар бир сабактын тарбиялык максаты бар. Эч качан мугалим баланы туура эмес жолго тарбиялабайт балам. Кечки саат 6-га чейин эч кандай ичимдик болбойт окуучулар арасында. Эч кандай бир жаман көрүнүш болбойт коом арасында деп кепилдик бере алабы? Ооба, кепилдик берем. Себеби дегенде мугалимдердин көзөмөлү болот ал жерде. Кечке чейин укук органдар болот, коомчулук болот. Ушул бүтүрүү кечесинде эн аталарга кандай кыйынчылык болушу мүмкүн? Ар бир ата-энеге биз тилкат алганбыз, азыртан даярдап атабыз. Ошол жетилүү аттестатын алгандан кийин ар бир ата-эне өз баласынын коопсуздугу үчүн, өмүрү үчүн ата-эне өзү жооп берет деп тилкат алдык. Анткени бул сөзсүз керек. Сөзсүз мектеп мугалимдер көзөмөлдөйт.
Баары бир ата эне андан аркы милдетин ата эне алат. Санспажа сиз айтып атпайсызбы, бул 6-дан кийинки мени биз көзөмөлдөбүз депчи, жоопкерчиликти албайбыз деп окуучуларданчы. Демек 6-дан кийин бул балдар, окуучулар өздөрү чогулуп, өздөрүнчө шан шөкөт уюштурса болот турган да. Ата эне өзү жооп берет. Бул жерде мындай да, аттестат алганда биз толугу менен жоопкерчилик дагы эскертип атабыз. Ата энеге жүктөлөт. Мамлекет тарабынан бүтүрүү кечеси эч кандай болбойт деп айтылганы менен айрымдары бул ойду четке кагып эле өткөрүп келишүүдө. Мына ошол бүтүрүүчүлөрдүн тартылып алынган кыскача видеолорду интернеттен чогултуп атайын бир сюжет кылып койдук эле. Мына ошого көңүл бөлүп анан көрсөтүүнү уланталы. Школой, жизнью веселой, прощайте школьные дни. Что ждет впереди, неизвестно, и нам никогда не забыть те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Те добрые песни, что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Сложные танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой в этот вечер выпускной. Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой в этот вечер выпускной. Айлы бызда алма гүлдөп турганда, гүлүн төгүп өрүк жашылданганда, биз турабыз ак мектептин алдында. Кайрыларбыз ошол сонун жылдарга. Мындан дагы көп, чынында биз эң бир өтө аша чаап кеткендерин койгон эмеспиз, чынында өтө аша чаап кеткендер да бар экен. Биз баягы көрүүчүлөргө этиканы сактоо иретинде гана ушундайын койдук эле. Бирок бул да болсо терс көрүнүш байкап атасыз. Эми кандайча жакшы жактары деле бар да, бул эми терс жактар экен да, жакшы жактар жана көрдүңүздөр өздөрү ыйлап, эми акыркы жолу бүтүрүп аткандан кийин мас болуп ыйлап турушат. Жөдөн көрдүк да, мисалы үчүн жакшы мас болуп алып кучакташып турушат, көрүнүп турат. Ана ушуну көрүп алып, мен мисалы кызымды кечеге жиберемби? Туурабы? Өзүңөр ойлосоңуздар. 10 классты бүтүп аткан кыздар бүтүрүш кезинде ыйлап атышат. Эне талар кошуп тайрактап билип атышат. Бүтүрүүчүлөргө мен суроо узаткым келип атат. Башка мектептер менен сүйлөшүп атасыңарбы? Кандай өткөрөбүз деп атат? Башка мектептер менен сүйлөшүп атабыз. Бул ошо жанагы гимназия жана шаардагы мектептер менен сүйлөштүк. Булар бүтүрүү кечесин уже аларда пландар бар экен, уже машина жалданган, мындайча айтканда, машиналарда ошо 20 миңден ашык турат. Лимузин жана мындай жакшы машиналар жалдашкан. Жана кафелерге да отурушат экен. Кафелеринде болсо ошо киши башына 2 миң, 3 миңден, жана бир школду уктум, ошо школуна эле жана экзамен акча чогултуп дегендей. Макул машина менен келдиңиздер, ага өзүнчө бир акча кетет деп атпайсыңарбы? Көйнөккө акча кетет, бирок бир күндүн ичинде кетет, ушунча акча.
Мен орто эсеп менен эсептесем азыр бир айтканыңарга бир окуучуга 30 000 кеткидей, мына карасаңар машинасы өзүнчө болатса, көйнөгү өзүнчө болатса, аттестат алгандары орто эсеп менен эле белектериңер эле. Анан эртең окууга тапшырасыңар да, балким ошого кеткен чыгымды окууга жумшайсыңар. Бирок тыюу салган менен деле жылда бул нерселер кайталанып келатпайбы? Андан эч кандай тыянак чыккан жокко. Бул нерселер шаар ичинде баардык мектептерде кайталанып келатат. Мейли биз баш ийип атабыз агачы, бирок башка мектептер ага баш ийбейт, башка мектептер бири-бирине атаандашып, бул нерсе жылда кайталанып, бул жаман нерселер жылда болуп келатат. Бирок биз жыйынтыгы бар деп сүйүнүп отурабыз. Себеби ушул бүтүрүү кечеси деп мурдатан тыюу салгандан бери бүгүнкү күндө министрликке бир да арыз келген жок да. Ошол ата энелер бизде жылына деген бир ашып кетсе 20, 30, 40, 50, 100ке чейин кетип калчу. Ата энелер бизге жазчу да, арыз мына ушу мектеп акча чогултуп атат, эмне кылам, мен баламды бергим келбейт, бүтүрүү кечесинин эчтекеси жок деп. Мына бүгүнкү күндө мына жалпы бөлүмдө бир дагы арыз катталган жок. Демек, биздин ата энелер, коомчулук ушуга баягы көнө баштады да. Кыздар ушунча 20 000 кетет деп атасыңар, Ушу акчаны силер өзүңөр чогултасыңарбы же мындай ата энеңердин талап кылып сурайсыңарбы мисалы? Мен бул ошо көп кеткен акчасын айттым. Мен бул жер 20 000 сом кетирем деген жокмун. Мага 10 000 кетет, 10 000 ашып кетсе, форма кийгиле. Эгер ата энеңер кыла албай калса, ошол нерсе макул болсо, конечно, баш ийем. Бирок мындай окшош форма кийгенге деле макулбуз да, бирок көйнөк кийиш керек да, баары бирчи кийиш керек. Макул болсо да, эгерде мүмкүнчүлүк болбосо. Эгерде ата энебиз айтса макул болобуз, ага эмнеге каршы чыкмак элек? Ар бир айрым үй бүлөлөрдө жумушу жок ата энелер бар. Айрым үй бүлөлөрдө нанга жетпей аткандар бар. Ошон үчүн баары бир мына биздин жаштарыбыз түшүнүш керек ошонучу. Бардыгын түшүнүп, баягы Кыргызда макал бар да, баарын мындай бүт биз ойлонуп чечишибиз керек да. Анткени себеби жана жогоруда мынакей министрлик тарабынан биздин адисибиз туура айтып кетти. Бизде азыр калктын көбү мына экономикабызды көрүп атасыздар, социалдык абалы, айрым окуучулар сентябрда мисалы үчүн мектепке формасы жок, же баланын бутунда жок, же сумкасын алып бере албай бир айга чейин окууга жибере албаган үй бүлөлөр болот. Ошон үчүн дайыма биз өзүбүздү гана ойлобостон, тегерегибиздегини, ошо класстагы бардык балдардын үй шартын карап туруп, анан ошо жалпы ата энелер комитети анан чечимге келиш керек. Бүгүнкү биздин конокторго дагы коомчулуктагы жарандардан бир нече суроолор келген. Азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Бүтүрүү кечеси болгон күнү жакшылап иликтөө жүргүзсөңүздөр, мейли шаарда, мейли айылда бардык жерде кечкесин атайын кече өтөт. Ал күнү тартип сакчылар да, мугалимдер да, окуучулар да, эне аталар да майрамдашат. Силердин бул кабыл алган жообуңуздарды унутта калат. Ошондуктан тыюу салгандан көрө атайын бир план ойлоп таап, анан бүтүрүү кечесине уруксат берсеңиздер балким жакшы болмок дейт. План эч качан болбойт, ушул буйрук калат. Себеби дегенде мен жогоруда айттым, бүтүрүү кече деген сөздү биз алып салып атабыз. Бүтүрүү кече кийин 5 жылдан кийинби, 1 жылдан кийинби классташтар чогулуп алып бүтүрүү кечесин өткөрө берсин. Кече деген сөздүн арты көп болуп атат. Кечеде аябай укмуштуулар болот, жаман окуялар болуп атат. Ошол жерде эле ичпей, өмүр ичпеген баланы ичкилик ичтирет, үйрөтөт. Кечеде сөз саны башыңардан өткөн билесиңер, бардыңар, силердин башыңардан өтө элек башка бүтүрүүчүлөр ошол күнү артынан кууп жүрсөң дагы жок дегенде башка жерге барып туруп сөз ошону үйрөтүшөт. Анан ошого жетпей калган бала өкүнүп үйүндө өз жанын кыят. Ошого катышпай калган ата эне өксүктө калат өмүрүн өткөнчө. Ушун убагында ушул мен сенин бүтүрүү кечеме катышпай калдым. Ушу менин байкуш балам катышпай калды да. Биз ушинтип калдык деп өкүнгөн ата эне калат. Буга чейин тартип бузган мектептер болдубу? Кайсы мектептер жана кимисин жумуштан алдыңыздар? Кандай чара көрдүңүздөр дейт. Ушул 4 жыл болуп калды, 4-жыл деп айтсам болот. Бизде ушул директор ушундай тартиптик, директорге тартиптик жаза колдоно элекпиз. Мугалимдер көп нерсени жашырып жапкан үчүн түнкү кечелер болуп жатат. Эгерде алар катуу талапка туруп рейдке чыга турган болсо, анда терс көрүнүштөр болбойт эле дейт. Билбейм, биздин мектепте андай жашырып жапкан эч нерсе жок. Мына мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Ошол буйрук чыккандан бери биз жетилүү аттестатын алгандан кийин эч кандай кече өткөрүлө элек. Мындай кеченин өтүшүнө эң биринчи эне аталар күнөөлүү. Себеби балам, кызым бүтөт деп даярданып өзгөчө шаң шөкөткө бөлөнүшөт. Мына мугалимдерге дагы белектерди беришет. Муну көргөн өзүнүн балдары, кыздары анан кантип кечеге барбайбыз деп айтышсын дейт. Ооба туура. Эне аталар берет, подарка беришет, кызым мындай кийинсин деп жиберишет. Мен өзүм
мисалы үчүн андай эмес. Мугалимге дагы өзгөчө белектер берилет го. Силер да мугалимдерге белек даярдап жатасыңарбы? Белектер берилет, бирок биз жок андай белектерди бергебейбиз, мындай гүл беребиз. Анан тышкары мындай белек жок да. Ар бир кыргыз жараны мыйзамга баш ийишибиз керек. Анан силер бул мыйзамга каршы болсоңор, анан кийин бир кесиптин ээси болуп калсаңар, анда кантип элиңерге кызмат кыласыңар дейт. Бул биз мыйзамга каршы чыккан жокпуз. Биз мыйзамга баш ийдик, бирок баш ийген менен арасында буга каршы чыккандар деле жок эмес, бар алар дагы. Азыр айтып атышат да, көбүнчөсү эле ушу ата-энеңерди кыйнайсаң, ушундай кымбат көйнөк кийесиңер депчи. Биз эң биринчи эле ушу ата-энебизди ойлойбуз, биз баарыбыз эле беш кол тең эмес да. Мына үчүн бул жанакы видеону көргөндө бул мыйзамдан кийинкигече буга кандай иш-чара колдонулду? Жаңы эки видеолорго. Эми бул видео кайсы мектеп экенин билбейбиз. Бул тартып алып чыгарган. Бул мен ойлоймун бүтүрүү кечеси же түшүнүксүз да бугачы. Бүтүрүү кечеси тагын чыкты. Анан мисалы үчүн Бишкек шаарында бүтүрүү жана 24 майда былтыр ушинтип эс алып жүрүшкөнүн көргөм да. Анан бул мектебин билбесек же бизге кайрылгыла. Кечириз, демек андай мисалы үчүн да бир мектеп бир иш-чара уюштуруп атса, бул мектепти билбейт экенбиз деп деле мамлекет баш тартып коет экен, бул мамлекет школду билбейт экенбиз. Булар жок, аны албетте билбесек биз кайсысын билебиз. Тастыкта бергиле. Булар жашыруун тартылган. Тастыкта бергиле. Ушул мектепте ушундай окуя болду десе биз чара көрөбүз албетте. Жок, биринчи мамлекет бул жерден мыйзам шарт түзүп берип туруп, анан кийин чектөөлөрдү киргизсе жакшы болмок да. Бул жерден биз эч кандай шарт түзгөн жокпуз. Негизи мыйзам чегинде ошол мектептин аты жөнү деректер сөз болуш керек. Кайсы мектепти билишибиз керек. Жана кайсы маалда. Анда биз деле директор жок, майрам койсок болот экен демек, Ошондой эле болуп калды сиздин немеңиз жоңуз азыр. Ленталарын тагып алып, ошол бойдон көчөгө чыгып кетишет да. Ата-энеси менен. Ошон үчүн ал мектепте эмес бул. Ошол лента чечилген эмес, бул мектептен сырткары убактарда көрүп турат. Кечки саат 6-га чейин көзөмөлдөп атат. Бул жерде күндүз тартылган болуп атпайбы? Негизи мектепте мындай да, бизде саат 10-до башталып атпайбы? Ашып барса 1 сааттын тегерегинде эле тапшырылат дагы, андан кийин тарашат. Мына ошонун негизинде жалпы быйылкы бүтүрүүчүлөрдө ушундай жаман окуялар катталбасын деген негизде бир кыскача 30 секундтан көрсөтүүнү жыйынтыктойсуңуздар. Бул акыркы коңгуроо салтанатында мен силерге 6-га чейин деп айттым, бирок мектепте ашып кетсе 1 саат иш-чара болот. Бирок мектепте болуп турсун деген бааниде ушу 6-га деп коюп атабыз. Бул жанагы аттестаттар, көйлөктөрдү алган учурда. Анан мен каалайт элем, ушул жылда биз каалообуз ушул балдарыбыз аман болсун. Бүтүрүү кечелери деп айтып атабыз. Ансыз деле жакшынакай алдыңарда келаткан мамлекеттик экзамендер турат, жалпы республикалык тестүрлөө турат. Ошондон ийгиликтүү өтүп, келечегиңер кең болуп, ушу кыргыз элим, жерим деген жаштардын көбөйүшүнө мен аябай тилек кылам. Бул жалпы эле ушул негизи бүгүнкү берүүнүн мааниси абдан зор. Тарбиялык мааниси да зор болуп жатат. Бул бардык буйруктагы тыюу салынганын бардыгы силердин келечегиңерди, силердин өмүрүңөрдү сактоо, коопсуздук эрежесин сактоо болуп жатат. А силер кыргыз мамлекетинин келечегисиңер. Бардык кыргызстандык бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Баарыңар ден соолукта болула, бүтүрүүчү кечиңерди жакшынакай кылып өткөрүп алгыла дагы кыргыздын жакшы инсандарынан болуп чыккыла. Бул бүтүрүү кечесинде бул ата-энелерин кыйнабашын каалайм. Окуучуларга ата-энесин кыйнабай, колунда болгон эле нерсесин кийип ашканын каалайм жана окуучулар бири-бирин кемсинтпесин эч качан. Бул ошо бүтүрүү кечеси биздин мектепте болбосо деле башка мектепте болот да, бул билбейм. Тыйылбай турган нерсе да. Кандай болгон күндө дагы ар бир бүтүрүүчү келечекте коомго пайдасы тие турган адистерден болушсун. Андыктан ак жол сага бүтүрүүчү. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.